Дагы бир жүрөк ишин алган жол кырсыгы катталды. Эки унаа кагышып, биринин дөңгөлөгү асманда карап калган. Кыргызстандын ички аба каттамдарында 65 жаштагы киши каза тапты. Ушулар жана башка жаңылыктар. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер жаңы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Караколдо унаалардын айнеги талкаланып, ичи тонолгон. Милиция шектөөлөрдү кармады. Каракол шаарында уурулук менен алектенген деген чек менен мурда сот жообуна тартылган жана издөөдө жүргөн жарандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 14 январда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык 9 январда милицияга шаар тургуну арыз менен кайрылган. Ал ошол эле күнү белгисиз адамдар токтоп турган Lexus 470 үлгүсүндөгү унаасынын алдыңкы оң жак терезесин сындырып, ичинде паспорт, айдоочулук күбөлүк, $500, 1000 рубль жана 2000 сому бар капчыгын уурдап кетишкенин айткан. Ошондой эле милиция 10 январда Казакстандын жараны дагы кайрылып, ошол күнү шаардагы унаа токтотуучу жайга токтоткон Toyota үлгүсүндөгү автокөлүгүнөн документтери менен барсеткасынан уурдатканын айткан. Жабырлануучу унаасынын оң жак терезеси сынганын кошумчалаган. Аталган факты каттоого алынып, кылмыш жаза кодексинин оордоо менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары бейбаштык, тоноо беренелери менен издөөдө жүргөн 29 жаштагы Балыкчы шаарынын тургуну жана мурда уурулук, тоноо беренелери менен кылмыш жоопкерчилигине тартылган Чүй облусунун тургуну кармалган. Алар алдын ала сурак учурунда өздөрүнүн күнөөсүн толугу менен мойнуна алышкан. Кармалгандар Каракол шаардык сотунун чечими менен 2 айга убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда шектүүлөрдүн башка уурулук кылмыштарга тиешеси бар жогу такталууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз. Документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Бишкекте унаа кырсыгында бирөөсү оодарылып калды. Бишкекте 2 унаа кагылышып, бирөөсү оодарылып калган. Бул тууралуу репортер КЖге күбөлөр билдиргенин жазды. Алардын айтымында жол кырсык Медеров менен Абай көчөлөрүнүн кесилишинде 8:30 чамасында болгон. Орусиядагы аэропортто жүргүнчүнүн чемоданынан 50 кг чач чыкты. Орусиянын Домодедово аэропортуна Дубай каттамынан келген 37 жаштагы адамдын жанынан 50 кг чач табылды. Бул тууралуу орус басылмалар жазууда. Маалыматка караганда аэропортто аба жүргүнчүсүнүн чемоданын текшерүүдө 7 желин баштыкка салынган ар кандай түстөгү 300 боо адамдын чачы чыккан. Бажычылар товардын наркын 7 миллион рубльга баалашкан. 37 жаштагы адам өзү чачтараш жана стилист экенин, товарды сулуулук фестивалынан 300 000 рубльдан ашпаган суммага сатып алганын айткан. Ошондой эле ал сатып алган чачтардан париктерди жана чач жасалгаларын жасоону пландаган.